Кыргыз Республикасынын Бажы кызматынын экс-төрага орунбасары Райым Атраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айыптоолоруна жергиликтүү басылмалардын бирине төмөндөгүдөй жооп берген. Анын айтымында медалдын эки бети бар дегендей Алмазбек Шаршенович бир тараптуу маалыматка ишенип албай өзүмдү чакырып сураса деле баарын көрсөтүп, болгон маалыматтарды ачыктап айтмакмын. Бажы тармагында план тапшырмалар өкмөттөн бекитилип берилет. Республикалык Бажы кызматынын төрага орунбасары болуп иштеп турганымда план тапшырмалар өз убагында аткарылып турган. Мен иштеген 2017 жылдын 10 айындагы факты менен сүйлөйүн. 2017 жылга Кыргыз Республикасынын бюджети тууралуу 2016 жылдын 22 декабрында Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде республикалык бюджетке бажы төлөмдөрүнүн түшүү болжолу 32 миллиард 940 миллион сомго бекитилген. План божомолдун аткарылышы 2016 жылдын көрсөткүчү менен салыштырганда 112%га өсүү темпи менен же 3 миллиард 600 миллион сомго көп белгиленген. Факты жүзүндө тактап айтканда 10 айдын ичинде бюджетке төлөмдөрдүн түшүүсү 27 миллиард 750 миллион сомго камсыз кылынган. Бул көрсөткүчтөрдүн аткарылышы 101,3% түзөт, же 295 миллион сомго ашыгуу менен чогултулган. Ал эми ошол эле жылдын ноябрь айындагы Кыргыз Республикасынын токтомунун негизинде кошумча бажы төлөмдөрүнүн түшүү божомолуна өзгөртүүлөр киргизилип, же болбосо 1 миллиард 800 миллион сомго көбөйтүлгөн. Ошол убактарда 2017 жылга республикалык бюджетке бажы төлөмдөрүнүн түшүү болжолу 34 миллиард 740 миллион сомго бекитилген. Муну 2016 жылдын көрсөткүчү менен салыштырганда 119%га өсүү темпи менен же 5 миллиард 400 миллион сомго белгиленгени маалым. Ошондо бажы кызматы 2017 жылдын ичинде бюджетке 34 миллиард 179 миллион сомго камсыз кылган. Бул 2016 жылдын көрсөткүчү менен салыштырганда 116%га өсүү темпин же 4 миллиард 800 миллион сомго көп чогултулган. Бажы төлөмдөрдүн көрсөткүчтөрү жылдан жылга өсүп көбөйүп турушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биздин негизги вазыйпабыз да ушунда. Ошондой эле ал Атамбаевдин сөзүнө ишенсе, кызматтан алынгандан бери Сапар Исаковго тынчтык бербей, парламенттен жана прессадан соктуруп атыпсыз го деген суроого төмөндөгүдөй жооп берди. Айтарым, Сапар Жумакадырович менен саламыбыз түз, мамилебиз жакшы. Ага эч кандай таарынычым да, дооматым да жок. Анткени мамлекеттик кызматта түбөлүк эч кимге, эч кимдин энчисине берилген эмес. Кызматка келип кетүүнү кадыресе көрүнүштөй кабылдайм. Элге кызмат кылсам, пайдам тийсе деген таза ниетте жүрөм. Ал эми Сапар Исаковго тынчтык бербей, парламенттен жана прессадан соктуруп атыпсыз го деген сөзүн негизи жок. Же болбосо ортодогу ниети, ою түз эмес адамдарды мени каралоого жасаган дагы бир аракети катары түшүнөм. Райым Атраимовго берилген экс-президенттин ага карата айыптоолору балким жеке таарыныч болуп жүрбөсүн деген суроолорго ал төмөндөгүдөй жооп берген. Алмазбек Атамбаев менен ушул кезге чейин мамилебиз түз, эч кандай карама-каршылыксыз, терс көз караштар байкалган эмес. 2015 жылдын август айында менин республикалык бажы кызматынын төрага орунбасары болуп дайындалышыма Алмазбек Шаршенович менен досум Икрам Илмияновдун түздөн-түз салымы бар. Аны танбайм да, жашырбайм да. Кезегинде КСДПны колдоп, мамлекетке канчалык деңгээлде кызмат көрсөткөнүмдү өздөрү да эң жакшы билишет. Мен дагы эле алар менен бир командадамын деп ойлойм. Бир гана бүдөмгөй жараткан нерсе, ошончо убакыттан бери команданын мүчөсү катары керек болуп, акыр аягында артык баш кишидей болуп калганым түшүнүксүз. Бир тууган үчүн бир тууган жооп бербейт деп Алмазбек Шаршеновичтин өзү айткандай, арада маани берилбей турган окуяларга чоң маани берилип, башкача боек сүртүлүп кетти. Жеке таарынычтай сезилди дегениңиздин жөнү бар. Кези келгенде агынан жарылып айтармын.